Президент Садыр Жапаров УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 18 декабрда Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Мамлекет башчысы УКМК ардагерлеринин жана кызматкерлеринин алдында сүйлөп жатып, өлкөнүн эң ири облустарынын бири болгон Жалал Абадда улуттук коопсуздукту камсыз кыла турган орган кызматкерлеринин өз милдеттерин так аткаруусу үчүн ыңгайлуу шарттардын түзүлүп жаткандыгы кубанычтуу көрүнүш экенин белгиледи. Дүйнө жүзү тездик менен өзгөрүп, илим менен техниканын барган сайын өнүгүп жаткан маалында коопсуздукка коркунуч келтире турган улам жаңы чакырыктар байма-бай чыгып жатканы белгилүү деп белгиледи. Терроризм, экстремизм, этносторду бири-бирине кайраштыруу, адам сатуу, курал сатуу, баңгизаттарын мыйзамсыз жүгүртүү сындуу коопсуздукка олуттуу сокку ура турган көптөгөн мыйзамсыз иш-аракеттерди алдын алуу иш-чаралары талаптагыдай жүргүзүлүп, талаптагыдай аткарылышы керек экенин белгиледи президент. Биз өлкөбүздүн улуттук коопсуздугуна кылда зыян келтириши мүмкүн болгон жагдайларды дагы көз жаздымда калтырбашыбыз зарыл деп билдирген Садыр Жапаров. Улуттук коопсуздукту камсыз кылууда УКМК кызматкерлеринин ийгиликтүү иштеши үчүн тиешелүү шарттарды түзүү зарылдыгына өзгөчө көңүл бурду. Президент Садыр Жапаров коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин так жана ырааттуулук менен аткарып, чалгын иштерин жана чалгынга каршы аракеттерди көрүп, паракорчулук, аткейшилик, терроризм, диний экстремизм, наркобизнес жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ийгиликтерди жаратып жатканын белгиледи.